Ассаламу алейкум. 30 адыр тарапта жайгашкан Кайрагач Тойчу айылында сатыла турган 16 сотық жери менен үй чыгып калды достор. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берген атайын келип калдым. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жок, 14 сотық экен, кечиресиздер. 14 сотық экен. Мына ушул үй көрүңүздөрбү? Бул жак чоң үйү. Мына жакта кошумча курулуштары деги эле 14 сотық жери. 4 тарабы тосулган, камералар бар. Под бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Кызыл китептүү, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. 30 адырдын центрине келесиздер. Анан куршат тарапка дагы бир аз жүрсөңүздөр, бул жагы Ош Өзгөн трассасы, нар жак Кайрагач, бул тарап Тойчу. Мына көчө менен кирсеңиздер эле, мына ушул үй сатка чыккан кези. Көрдүңүздөрбү? Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар. Таза суу көчөнүн боюнан өткөн. Ылдый тарапта канал бар. Каналдын суусун деле алып келип койгонмун огородко дейт. Кыскасы, тиричиликке өтө тың. Акаларыбыздын үйү сатка чыккан кези. Так, жакшы. Эми кандай кылайлы? Бул жакта мына воротасы бар экен, ачып кириңиздер үйдүн ичине. Достор, мына үйдө тарабы арка. Кирип келе бересиздер. Ылдый тарабы жандай акташ деп коет беле, ошондой экен, мощный болуп турат. Үйдүн алдына дагы бир 3 машина жөн батат, плюс мына жакта гаражы бар. Анан үйдүн бүт барлык тарабына камералар орнотулган. Эмне болуп атканын карап көрүп турсаңыздар деле болот. Безопасный. Мына жагы кудук. Суу негизи кеңири дейт, бирок запасный кудук дагы жасатып койгон. Эске алып коюңуздар. Бул жагы гараж. Түшүнүктүү эле. Бул жагы ошо огород. Көчөттөр эгилген. Чоңоюп мөөнөп калган кези. Түшүнүп атасыздар, жери 8, и кошумча дагы 6 сотық жери бар, отдельно документи менен. Ошондо жалпысынан 14 сотық жер болуп калат. Так, азыр эми бул жагы жанагындай сөрү деп коебуз. Так. Бул жак болсо очок, той топурга. Нар жак отункана. Нар жакта дагы бир эшиги бар экен, ал склад. Нар жагы болсо ажаткана. Анан балдар басып кетип аткан жер көчө. Мына жакта дагы бир машина турат, көчө ал жер туугандар, кадимкидей элечи. Жакшы. Камералар орнотулган. Оң жакта болсо чоң, ошо 5 комнатадан турган үйү бар экен. Жүрүңүздөр, кирип көргөзөйүн үйүн. Анан топкасы сыртта. Үйдүн арт тарабында. Бул жер как прихожка кетет. Үйчө. Мына паровой батарейкалар коюлган. Мен оң тараптан баштай берейин. Мына караңыздар, гостевой өтө чоң экен, базар жок. Үй жаман чоң экен, караңыздарчы. Паровой батарейкалар коюлган, топка сырт тарапта. Кышында үй жылыш боюнча маселе жаралбайт. Эске алыңыздар. Бул жак спальный, мына кровать, шкаф, баардыгы бар экен. Бул жакта дагы бир эшик, ачып кирсеңиздер. Бул жагы душ болуп атат отдельно. Жакшы. Тоңдогудай условияларды келтирип коюп турам. Опа, мына жагы бар дейт, типа как бар сыяктуу. Коноктор келсе мына жакта отурат да. Нар жакта кола-пола, сок-покторду, бабл тилерин жасап, бияка кое берет. Бул жактан жеңебиз бияка койсо конокторго, коноктор эс алып келгенде ыраазы болуп сүйлөшүп отурушат. Үйдү мактап. Жакшы. И бул жак дагы бир комната, детская комната. Шкафтары бардыгы жаң экен. Жаң. Базар жок туугандар, базар жок. Айыл жергесинде ушундай условия кылыш деле өзүнчө бир мындай дух керек да. Акча керек, дух керек. Мындай үй салып, условия түзүш анча-мынча адамдын колунан келе бербейт. Акча керек, дух керек туугандар. Демек, жакшы сөз жаза албасаңыздар дагы, жаман сөз жазбаңыздар. Кымбат экен, ким алат эле, ана мына деп комментарийде жазып каласыздар. Мындай кылбаңыздар. Кымбат бок, кымбат деп эле койгула ичиңерден. Же эсине чалып айткыла. Кымбат коюпсуңар деп. Шамал, салкын, вообще салкын. Базар жок. Мына үйдүн арт тараптарында деле место кенен. Көрдүңүздөрбү? Бул жак топка.
Олны печке коюлган үйдү ушул жактан отдельно жылыта бересиздер. Ушундай үйдүн арты дагы кенен экен, а.